Алам тынч эмес. Күн сайын дүйнөдө ковид илдетинен улам көз жумган адамдардын саны айтыла берип, көпчүлүк андай маалыматтардан качып калды. Деген менен жашоодо болуп жаткан андай жагдайлардан качуу дээрлик мүмкүн эмес. Анын бир гана жолу ага карата күрөшүү жана алдын алуу зарыл. Бүгүнкү күндө бизде 22.732 адам кечеги күнгө биз саат 8-ге, кечки саат 8-ге ошондой деп отчет бергенбиз. Бүгүнкүсүн бүгүн саат 8-де даярдап беребиз да. Эми районшаларын алсак, в основном бизде 2,5-дан 7%га чейин уже охват болуп атат населениянын. Ар бир райондо биз азыр ар бир райондон 18 жаштан жогорку жарандардын арасында ошол проценттерин бөлүп чыксак, эң аз процент 2,5%, эң көп процент 7,5%га чейин жасап коюшту да. Вирус биз менен жашап жатат, биз менен тамактанып, биз менен күрөшүп, биз менен каршылашып жашоо сүрүп келет. Андан жеңилбесе да жеңиш жаратуу мүмкүнчүлүгү азыр жок. Деген менен ага каршы дүйнөлүк вакциналардын өндүрүлүшү абалды бир аз болсо да жайгарууда, көңүлдү жайгарууга убакыт берүүдө. Keçe gün aldı, медсестралар берип жүргөн экен. Колумдан, жакшымын, эч жерим ооруган жок. Эми айыл карганда алса. Кандай маалыматыңыз бар вакцина боюнча? Маалымат алгыла деп атат. Негизи эми ушул ковид менен ооругандардын канчасы кетип атат, арабыздан деле кеткендер болуп атат. Негизи эми 2 жылдан бери иштеп чыгып, ушул вакцинаны чыгарып, ушул эме элге тартуулап аткан алыш керек негизи. Кыргыз бийлиги Кытай жана Россия мамлекеттери менен сүйлөшүп, атайын ковид илдетине каршы вакциналардын убагы менен алып келдирүүдө. Мында вакцина жетишсиз деген маселе жаралган жок. Маселе жарандардын кабыл алуусунда. Ар кандай жалган маалыматтар WhatsApp, Facebook, Instagram сыяктуу социалдык түйүндөрдө жайылып жатат. Мына ушундай жалган маалыматтардын жан дүйнөбүзгө кирип башкарып алуусунан улам Кыргызстан дүйнөдө вакцина алууда акыркы 162 орунда туруп жатат. Биздин эл түшүндүрүү иштерин тынбай жүргүзүп, ак халачандар ар бир үйгө кирип эмдөөнүн таасири жөнүндө безилдеп айтып жатса да, дагы деле бейкапар. Мындай кайдыгерликтин арты орнун жана ал алып келчү өлүмдүн санын гана көбөйтөт. Элдерде кайрадан мындай ушу вакцинацияга болгон көз караш оң жагына оңдолду десек болот да. Но в то же время биздин фейк маалыматтар да көп чыккан үчүн ошолор менен бизге көп убакта кайрылып, бизден консультация алып, даже мындай чалуулар да көп болуп атат. Биз ар бир организацияга барып, ушул эмдөөлөр боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндө, ошол организациядагы адистердин арасынан дагы ушундай суроолор менен кайрылгандар болуп атат. Жалал Абад облусу боюнча 111 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда Базар Коргон, Нокен, Токтогул райондорунун борбордук базарларында атайын эмдөө пункттары ачылган. Мындан сырткары 19 мобилдик топ бүгүнкү күндө атайын чакырышкан мекеме ишканаларга барып, кызматкерлерге эмдөө жүргүзүүдө. Жумагүл Закирова, Баяман Тургуналиев, жаңылыктар үчүн.